Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн Кыргызстан тарыхы боюнча 10 класстарга арналган жаңы тема өтөбүз. Теманын аталышы Кыргыздар жана Син Кытай. Планга кайрылсак, план 3 маселеден турат. Биринчиси Жоңгар хандыгын талкаланыш боюнча, экинчиси Син Кытайдын Кыргыздарга каршы саясаты жөнүндө, үчүнчүсү Кыргыз-Кытай мамилелери боюнча. Биринчи маселеге кайрылсак, бул Жоңгар хандыгын талкаланышы боюнча. 1635-1758 жылдары күчтүү Жоңгар мамлекети жашаган. Булардын түбүдө байыркы Чыңгызхандын мамлекетине такалат. Чыңгызхандын сол канаты Зюңгар деп аталган. Ошо сол канаттын элдери кийин бабабыздын мамлекетин калдына келтиребиз деп 17-кылымда өз мамлекетин түзүшкөн. Жоңгарлардын дагы бир аты Ойгот деп да аталат. 1757-58 жылдары алар Син-Манчжур династиясы башкарып турган Кытай тараптан катуу соккуга туш болгон. Жоңгар хандыгы биротоло жер бетинен жексен болгон Кытайлар тарабынан, туура айтканда Манчжурлар тарабынан. Мына ошол мезгилдеги Азиянын картасы алсак, Жоңгар хандыгы Россия менен чектеш болгон, убагында чоң империя болгон десек болсок, алсак Син империясы акырында отуруп ушу ойло жоңгарларды талкалап отуруп, көпчүлүк аймактарын базып алган. Миллиондон ашык калмактар жок кылынган. Кытай тарыхчылары жеңиш жоңгар калкын ырайымсыздык, дээрлик тирүү жан калтырбай кыруу аркылуу жетишилгенин моюндарына алган. Алсак, Орто Азиянын башка аймактарына жана Россияга качкан тургундардын 20% гана аман калган. Орусияда, алар Волга боюнда жайгашкан, азыркы учурда Калмыка республикасында жашайт. Алардын урпактары. Калмактардын бир бөлүгү кыргыз көчмөн журтуна баш калкалап, кийин Сарт калмак деген жаңы уруу катары кыргыздардын курамына кирген. Булар азыркы учурда Ысык-Көл аймагында жашайт. Чыгыш Түркстандан басып алган аймагына Син бийлиги жаңы Кытай провинциясын Синьцзянды, кыргызча жаңы чек дегенди билдирет, түзгөн. Экинчи маселеге кайрылсак, бул Син Кытайдын Кыргыздарга каршы саясаты. Жоңгар хандыгын талкалаган соң, Син бийлиги Чыгыш Түркстан жана Орто Азия элдерин багындырууга умтулуп, кыргыз, казак, өзбектерге коркунуч туудура баштаган. Алсак, 1757 жылы Син генералы Чао Хойдун отряддары Санташ ашуусу аркылуу өтүп, кыргыздардын саяк угузун талаптан ашкан. Саяктарда жөнүн калган эмес, алар каршылык көрсөтүп, Чао Хой акыры саяктардын жол башчысы Турчу бий менен сүйлөшүүгө чыгууга аргасып болуптур. Син генералы Кытай ханы Багдыр хандын кыргыздардын үстүнөн болгон бийлигин таанууга үгүттөгөн болчу. Ошо мезгилде Син империясынын картасы. Карап көрсөңөр, Син империясы түндүктө Россия менен чектешкен. Батышта болсо Орто Азия элдери менен, айтса казактар, кыргыз, тажиктер менен чектешкен чоң империяга айланган. Генерал Чао Хойдун демилгеси боюнча түндүк кыргыздар 1758 жылы өз элчилерин Пекинге жөнөткөн. Элчилердин курамында Солто угузуна Ныша Баатыр, ал Кытай тилин жакшы билген экен, делегация башчылык кылган. Бугу сарбагычтардын атынан Черикчи Темир уулу, Төрөке, Шүкүр жана башкалар болгон. Элчилерди Кытай императору Сян Лун жылуу кабыл алып, элчилер кыргыздардын ал акыбал тууралуу айтышкан. 1759 жылы кыргыз өзбек колу Ферганага кирип келген Манчжур аскерлерин оор сокку урган. Натыйжада 9000 Кытай аскерлеринин 7000 өлтүрүлгөн.
ошентип син баскынчыларына каршы кыргыз, казак, өзбек элдеринин биргелешкен күрөшүнүн натыйжасында душман Орто Азияны басып ала алган эмес. Бул ошо мезгилде кыргыз жоокеринин сүрөтү. Үчүнчү маселеге кайрылсак, Кыргыз-Кытай мамилелери. 18-кылым аягы, 19-кылым биринчи жарымда Түркістан элдерине Син мамлекетинин баскынчыл аракеттерине жана үстөмдүгүнө каршы биргелешип күрөшүүгө туура келген. Мисалы, Кытай үстөмдүгүнө каршы кыймылдын эң алгачкысы Зия ад-Диндин жетекчилиги астында көтөрүлүш болуп эсептелет. Бул көтөрүлүш 1814-1816 жылдары чыккан. Бул көтөрүлүшкө уйгурлар менен бирге чыгыш Түркістандык кыргыздар активдүү катышкан. Бул кыргыздардын элчилеринин Кытай императоруна барышы боюнча сүрөт. Жангир Кожонун көтөрүлүшүнө 1828 жылдары кыргыз урларынын бийлери Жаңгагач, Тайлак, Атаке Баатыр, Кыпчак Турдумамбеттин туугандары, чоң багыштан бийи Суранчы жана башкалар көмөк көрсөтүшкөн. Мындайча айтканда, Жангир Кожо бул өзү чыгыш Түркүстанда көтөрүлүш уюштурса дагы, бул жактагы кыргыздар Кыргызстан аймагында ага аябай жакшы жардам беришкен. Көтөрүлүштү басууда кыргыздын чоң башчысынан эле 10 000 адам өлтүрүлгөндүгү айтылат. Себеби кытайлар көтөрүлүштү аеосуздук менен баскан. Жеңилип калганына карабастан, бул элдик боштондук күрөштүн мааниси чоң. Син үстөмдүгүнө каршы күрөш 1830-1847 жылдары да уланган. Бул Манас эпосунан үзүндү, билесиңер. Манас эпосунда Кытайларга каршы күрөш биринчи орунда турат. Манас эпосунда чекеле Кытайлар эмес, калмактарга каршы дагы эпизоддор бар. Мисалы, калмактардын Жолой ханы тууралуу эпизоддор аябай көп. Манас эпосу Манжук Син аскерлери менен кыргыздын күрөшүн баатырдык эпизоддорун камтыйт. Алардын эпизоддун эң чоң бөлүгү, негизги главасы бул Бейжиңге жортул. Башкача айтканда, Манастын Бейжиңге жортулу. Пекинге деп койсок болот. Акыры Син Кытай чет элдик кыргыздарды бейкуттукту сактап жана Синьцзян жаңы империялык провинциясынын чек араларын бузбоого чакыруу менен чектелүүгө аргасыз болгон. Суроолор. Тайлак Баатырга мүнөздөмө берилип. Экинчиси, Кытайлар эмне үчүн кыргыздарды көз каранды абалда кармоого аракеттенишкен. Үчүнчүдөн, Жуңгар хандыгы качан кимдер тарабынан талкууланган. Төртүнчү суроо, кыргыздар менен кытайлардын кагылышуулары жөнүндө эмне билесиңер? Бешинчи, кыргыздардын кытайлар менен алгачкы байланыштары жөнүндө айтып бергиле. Үй тапшырмага алсак, 20-21 параграфтар боюнча ооз-эки айтып берүү. Экинчиси Син Кытайдын кыргыздарга каршы саясаты боюнча эссе жазуу. Ошо менен үй тапшырма берилди. Урматтуу окуучулар, кетирилген кемчиликтер болсо жаман көрбөйсүздөр. Бул онлайн сабак. Онлайн сабакта ар түрдүү кемчиликтер кетет экен үн жазуу боюнча.